Кандайсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бул деңиздин үнүн кичине баягы балким укканга тоскоолдук кылар, бирок ушул техниканы айтышты. Атайын үндү тазалоочу өзүнүн баягы программасы бар дейт. Ошого ишенип жаздырып көрөлү, анан көрөлү кандай дейсиздер, ал жазып коюңуздар комментарийлерде. Ошо анан кечээ 6 күнү күттүк, көрдүк, баягы Трамптын дагы бир сөзү чыкты эле, ошо жакынкы чыгышта тозок кылабыз деген. Ошо Трамптын айтканын мындай экиге бөлүш керек экен, 3кө бөлүш керек экен. Бул деген көбүнчө мындай таза пиар окшойт. Пиар болсун, кичине шок болсун, элдин баары ынансын, бүт салык маалыматтар жазсын деген ушундай расчет менен айтат, сүйлөйт окшойт ал сөздөрдүн. Ошо менен бирге бирок бир четинен Израилде Хамастын коюлган кошумча шарттарын аткарганга даярдык көрөбүз деп айтышты. Биринчиден. Экинчиден Хамас дагы өзү ошо дагы бир нече туткунду бошотушту. Бүгүнкү күнү Израилдин маалыматы боюнча дагы 73 киши ошо тирүү бойдон туткунда турат Хамаста. Хамас болсо ар бир бошотууларды өзүнчө баягы, мисалы үчүн Труфановду бошотушту, эки жарандыгы бар экен, Орусияныкы да Израилдики да. Аны шоу кылат экен, жөн эле кадимкидей баягы бүт пиар мыйзамдары менен биргелешкен, бүт баягы рекламанын мыйзамын караткан мындай шоу кылышат экен да, баягы бошотуп, атайын видео кылып. Анан дагы ошо Израилге кичинекей элдин мындай жанындагы жаракаттарына туз сыйпамыш болуп, Хамас дагы ушу бүт Израилден басып алынган куралдарды колдонот экен. Ошоодо баягы туткундарды бошотуп атканда, аларды бошотуп аткан жанында турган аскерлер Хамастыкы көп учурунда ошол Израилдин табор же башка ошо винтовкаларын, УЗИ винтовкаларын же болсо кандайдыр бир дагы кошумча ошол курал жарактарын көрсөтүп коюп атат да. Бул менен ушундай Хамас кабар берип атат да Израилге. Биз силерди ушинтип кичине кемсинтип атабыз деген сөз да. Анан ушундай нерсе болот тур. Израиль өзүнүн баягы айтып жатып аткан коркутууларын аткарган жок. Жакынкы чыгышта тозок уюшкан жок. Азырынча тынч да, эки тарап тең, кандайдыр жакшыбы, жаманбы өзүнүн берген убадаларын аткарып жатат. Бир аз Хамаска ооп баратат, анткени Хамас койгон шарттар аткарылып жатат бир четинен. Дагы эгерде ошо акыркы күндөрү ошо Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш боюнча көп аябай жаңылыктар чыкты. Ал жаңылыктар боюнча негизи ошо саммит болду. Саммитте ошо Америка Штаттарынын өкүлчүлүктөрү сүйлөгөн сөзү, мисалы үчүн ошо Азербайжан серепчи айтуусу боюнча Айдар Муджабаев бүгүнкү күнү толугу менен ошо Трамп анык Путиндин агентин катары иштеп жатат деп айтты да. Путиндин агенти болуп, Путин Владимир айткан сөздөрдүн баарын аткарып жатат дейт. Алардын стратегиясын, каалоолорун, тилектерин баарын аткарып жатат дейт. Стратегиялык план боюнча Черномырдин кезиндеги ошо түзүлгөн стратегия бар Орусияныкы. Бул деген дүйнө жүзүн көп полярдуу дүйнө кылуу, өзгөчө баягы колониализмге каршы мындай риториканы өрчүтүп, ошо араб өлкөлөрүндө, Африка өлкөлөрүндө, Түштүк Америкадан Америка Кошмо Штаттарынын монополиясын бузуу жана Евробиримдиктин жана Америка Штаттарынын колдоосун ушул толугу менен НАТОга берип аткан акчасын ошол Европадан кесүү, ушундай маселелер турган болчу. Орусияда да, Черномырдинда да кир кезинде ушинтип айткан, ошондой маселелер бар деп. Бүгүнкү күндө ошо эң чоң маселе, эң чоң план Евробиримдикти Орусия менен жалгыз көзмө-көз жалгыз калтыруу. Евробиримдик тарабында 500 миллион киши жашайт. Орусия тарабында 140 миллион киши жашайт. Бирок Евробиримдикте биримдик жок. Бир гана мындай маданий, тарыхый, мындай кандайдыр экономикалык биримдик гана болбосо, экономикадан да күмөн. Аскердик биримдик жок. Андан сырткары дагы европейлер, евро адамдар ушунчалык цивилизацияга берилип кеткен, ошон үчүн баягы өзүнүн эркектик өздүктөрүн жоготуп атышат. Албетте баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды жоготуп атышат. Мурунку ушу Рим империясынга чейинки турган этруск элдери бар эле, аякта ар кандай баягы туура эмес иш аракеттер, туура эмес жыныстык кандайдыр катнаштар,
башкача бир дүйнөгө көз караш бар болчу. Этрускилерде ошолорду Рим империясы жеңген. Бирок Рим империясы көп өтпөй, 1000 жыл өтпөй ошол эле этрускилердин кылыктарын жасап баштаган. Азыр болсо Европада ошол кылыктарды кылып жасап атат. Согушка даяр эмес болуп атат. Өзүнүн баягы эркиндигин, өзүнүн кызыкчылыгын, демократияны коргогонго акчасы да жетпейт. Америка Штаттарын колдонуп атышкан, алардын акчаларын. Трамп аларды токтоткондон кийин катуу ошо евро биримдик жалгыз калат да, баягы Азия элдери менен. Азия элдери деп Орусияны айтышат да. Ошондо Черномырдиндин планы боюнча акырындап евро биримдик Орусиянын карамагына өтүш керек болот да. Ал үчүн баягы биринчи чыгыш Европадагы майда мамлекеттер Эстония, Латвия, Литва, анан түндүк мамлекеттер Норвегия, Швеция, андан кийин ошо сокку баягы Словения, Словакияга кетет да. Балтия алынгандан кийинки соккулар анан ошо Германияга кетпек. Сербия, Венгрия ошо Орусияга өзүлөрүнө өтүп кетмек. Бирок ушул нерсе азыркы күнү ошо жаңы Орусиянын стратегиясы евро биримдиктин стратегтеринин, серепчилердин мээсине жете баштады окшойт. Евро биримдик сестенип атат. Трамптын кылган аракеттери бир четинен кандайдыр бир кошумча реакция пайда кылып атат. Трамптын ошол Европага токтото турган жардамы ошо кичине соолуп таштады окшойт. Европейлерди алар согушканга да даяр болуп калышты. Евро биримдиктин аскерлерин Украинага жашырын түрдө жиберүү боюнча пландарды иштетип жатышат. Боюнча ошо саммитте айтылган жок. Саммитте бир нече жолу ошо Америка Кошмо Штаттарынын өкүлчүлүктөрүнүн айткан сөздөрү шок кылды баарын. Андан сырткары Шольц дагы каршы чыкты. Германиядагы бир нече өлкөлөр ошо мисалы үчүн ошо Америка Штаттарынын андан кийин Дональд Трамптын айтуусу боюнча баягы оңчул партияларга жол бербей атасыңар, демократияны бузуп атасыңар деген сөздөргө да каршы чыгышты Европа лидерлери. Бирок акырындап Трюдо дагы Джастин ошо Канада тараптан өзүнүн сөздөрүн айтты. Анан негизи ошо Франциянын президенти да Макрон, Шольц да бирдемке деп айтышат. Бирок жалпы серепчилер бүгүнкү күнү талкуулап аткан маалымат бул деген евро биримдик акырындап контингенттерге акча бөлө баштады. 5% ички дүн продукциядан ушул акчасын согуш максаттарына, коргонуу максаттарына жибере баштады. Андан да ашырып кете баштады. Азыркы күндө жашырын түрдө евро биримдикте ошо кошумча ишканалар иштеп атат. Ага кошумча дагы бир баягы кандайдыр бир түзүмдөр түзүлүп атат, армиялык түзүмдөр. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Алгачкы жолу ошол Мираштар согуш майданында Украинада колдонулду. Алар Хаммер деген ошо франциялык бомбаларды колдонду, Мартел деген ошо сыяктуу. Акырындап ошо Украинадагы өзү Зеленский ошо каршы чыгып Трампка келишимге кол койгойм деп койду. Бул нерсе дагы Америка делегациясынын ошо пикирине аябай катуу мындай ойлонуу жаратты. Бул деген Зеленский эмне болуп кетти деп. Ошо Зеленский болсо Трампка каршы чыгып атат. Жок, Дональд Трамп койгон шарттар жанакы талаптар аткарылбайт деди. Келишимдерге кол койбойбуз деди. Азырынча кол кое турбайбыз деди. Жана ошо Зеленский Европага чакырып кыргытты. Ошо кече күнү бүгүн да аябай катуу талкууланып атат. Бул деген евро биримдик деген бүгүнкү күнү ошо европалык армияны түзүш керек дейт. Украинаны башат кылып айтуусу боюнча биз деген Украинада дейт программаны даярдадык. Программасы боюнча евро биримдикте 2,5 миллиондук армия 1-2 жылдын ичинде түзүлөт дейт. Бул армия негизи украиндиктерден турса дагы дейт. Анын кескин жарымы дагы евро биримдиктен түзүлүшү керек дейт. Евро биримдиктин экономикасы ушул коргоого Европаны жараш керек деп айтып атат. Ушундай пландар айтылып атат. Эгерде таза ушундай кургак калдыктарды алсак, току тер жерин айтсак бүгүнкү күнү ушу Трамп согушту токтотуш үчүн Орусиянын жолуна баш ийдирип аткандай евро биримдикте. Бирок аябай акылдуу серепчилер айтуусу боюнча мен да аларга кошулам. Негизи алардын пикирин окуп угуп ойлодум. Бул деле чын окшойт деп. Мунун баарын биз көрүп аткан азыр урматтуу туугандар, бул таза спектакль. Трамп деген бул деген баягы титиреп жаткан кол деген стратегияны колдонуп атат. Стратегиясы боюнча ошо баягы такыр ошо сүйлөшүп жаткан жоо менен аны каалаган сөздөрүн, каалаган иштерин макул дей берет. Ооба коркобуз, ооба сеники туура дей берет.
абдан жакшы дей берет. Акырына чейин ошо сен ынанабыз, сен кылгандай, сен каалагандай жасайбыз дей берет. Анан кичине баягы эркелеп ошо өзүн бош коюп берип, мен уттум, мен багын кыйраттым дегенде жок. Дал ошол жерден анан катуу, эң мындай кичине сүф деп койгондо жок, так ошондо сокку урат да. Анан дүйнө жүзү боюнча серепчилер айтып атат, бул Трамп ушундай стратегияны ойнотуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошол Орусияга баш ийип бергендиги, алардын талаптарын аткаргандыгы бул деген ошо чоң соккунун даярдык болуп жатканынын бир ошо белгиси деп атат да. Ошондо силер эмне деп ойлойсуңар? Силерде кандай пикирлер бар? Комментарийлерге жазгыла. Ал эми албетте ошондой туруксуз дүйнөдө ишкерчиликти өрүнчүтүш керек, экономиканы көтөрүш керек өлкөнүкү. Бул QR код боюнча ошол ишкерчиликке жазылгыла. Анан албетте каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.